Жогорку Кеңештин өкүлдөрү суроо барбы? Жогорку соттун өкүлүнө? Жок. Макулсуңар, Урматтуу судьялар. Пожалуйста. Бир суроо да сизге айтсаңыз, биз жанатан бери айтып атабыз. Бул талапкерлерге кетирилген бюджет канча барбы сизде ошол цифраларыңыз? Микрофонду күйгүзүп койсоңуз. Микрофон жок экен. Бул жогорку адилет сот адилеттин жогорку мектебинде болушу мүмкүн. Бардык бухгалтериясы алардыкы өзлөрүнчө ошол жакта. Мен ал жагын албай турмун. Анда макул. Дагы суроолор барбы? Эми сиздердин позицияда деле мунун алдында чыгып сүйлөгөндө өкүлдөрдүн позициясына окшош экен. Анан биз бере турчу суроолорго деле ошондой эле жооп болот го, э? Эми бул жерде кошумча иретинде айта кетсем, жогорку сот системасына жогорку деңгээлдеги квалификациялуу талапкерлердин, судьялардын өтүшүнө абдан кызыктар. Анткени акыр түбү келгенде соттун иштешинин сапатына акыр түбү келип ошо жогорку сот жоопкерчиликтүү болот да. Акыркы инстанция катары дагы бардык ошол жанагы саясатын аныктаган орган катары дагы. Ошондуктан бул окууга биз ошондой мамиле жасап атканбыз да. Анткени бул окуутууну киргизип атканда абдан көп талаш тартыш маселелер болгон. Ошол эле регионалдык маселе, ошол эле жанагы саны боюнча канча киши окуш керек. Эң башында 36 киши окууга өтсө керек эле, андан кийин 40 киши, андан кийин 50 киши. Бул жерде эми баягы биздин окутуу мектебинин дагы шартына байланыштуу болуп атат. Анткени жогорку сот баягы колунан келишинче бюджеттин чегинде аракеттерди кылып, окутууну жүргүзүп, бул мыйзамдын талабын аткарганга аракет кылып атат. Бирок окутуунун тигил уже өткөрүлгөн тажрыйбасында карасак, биздин дагы окутуу мектебинин дагы шарты мындай чектелүү болгондой болуп атат да. Анткени андан көп набор кылганда дагы аларды окутканга аудитория керек, лекторлор тартыш керек, окутуучулар тартыш керек, алардын майнасын чечиш керек. Ошонун баардыгы тең бул мыйзамды кабыл алып атканда концепциясы негизинен туура болгон, бирок мүмкүн жанагы каражат маселеси толук чечилбей калгандай ушундай пикирди туудурат да. Барбы дагы суроолор? Бериңиз, урматтуу Албеш. Сиздин оюңузча талапкерлердин баардыгы бир баягы кандай десем, бирдей акыбалда, бир абалда катышып атабы азыркы мезгилде? Бул жерде эми мындай алганда экиге бөлүш керек го дейм. Бул окууга өтүш керек этабы өзүнчө, анан кийин окуп аткандагы тиги шарты болсо керек да. Эми окууга тапшырып жатканда буга чейин да суроолор берилип кетпедиби? Жана регионалдык факторду же болбосо дагы башка факторлорду эске алдыңарбы деген. Эми бул жерде ошол конституцияга эле өзүнө кайрылсак, кандайдыр бир регионго байланыштуу же болбосо кандай билим алган же кайсы жакта бүткөн деп аларды баягы мыйзамдан тышкары кылып башкача талап коюу дагы кайра дагы маселелерди жаратмак да. Анткени анда дагы мүмкүн нааразычылык тараптар чыкмак. Эмне үчүн тигил мындай кылып тандоо жүргүзүлүп атат, эмне үчүн набор ушундай болуп атат депчи. Бул жерде анткени жобо менен квота маселеси каралган эмес. Мисалы үчүн бул областтан мынча өтүш керек, бул областтан мынча процент. Кечиресиз, мен сизди токтотконго аракет кылайынчы. Ал жерде квота болушу да мүмкүн эмес, конституцияда антип көрсөтүлүшү да мүмкүн эмес. Азыр тең салмактуулук талапкерлердин ортосунда барбы дегенде бир суроо туулуп атат да. Бардыгына бирдей шарттар түзүлгөн, бардыгы бир программа менен
бардыгы бир тартипте окутулуп атышат. Ошол убакта азыр цифровой данныйларды келтирип атпайлыкпы? Жок деп. Айрым региондордон жок деп. Ал регионго квота берилсин деген суроо туулган жок бул жерде. Ал жакта жашап аткандарда мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Мүмкүн Действительно жок болуп атпайбы? Алар катыша албай калып атпайбы? мүмкүн бул суроого мындай деп эми буга чейинки айтылып кетти. Өкмөттүн өкүлү дагы жана жогорку кеңештин өкүлү да айтып кетти. Бул жерде жана кошумча мүмкүн Ош шаарында жанагы борбордук статуска ээ болгон мүмкүн кошумча ачылыш керекпи? Эми анын бардыгы тең кайра эле баягы силерде да кайра эле маселе туулуп атпайбы? Анда алар чечип туруп, анда муну киргизиш керек болчу, бул норманы. Экинчи суроо, талапкер кезинде окутпай, тандап алгандан кийин окуткан кандай болот эле? Андай тажрыйба да жүргүзүлүп атат. Окууга, судьялыкка өткөн судьялар, жаңы дайындалган судьяларга өзүнүн программа боюнча алар окутулушат. Ал жагы дагы жүргүзүлүп жатат параллельно. Ал да бар. Бир айлык болуш керек ооба. Мукаммед Шарханович, бериңиз суроону. Тиги менин суроом жанакы неме туура, ал деген сот тандоодон өткөндөн кийин судья болуп дайындалгандан кийин эгерде мурда сот тажрыйбасы жок болсо 1 ай окушат. Бизде деген суроо деген кичине мына бөлөк тарабынан да эгерде мурдагы 6 ай окуганды деген ошонун ордуна алмаштырып койсо деген ой менен суроо берип атабыз да. Сот тандоодон өткөндөн кийин ошо талапкерлер деген сот тандоодон өткөнгө чейин эмес. Сот тандоодон өткөндөн кийин анан деген жана 6 ай окуса депчи. Жана 1 айдын ордуна азыркы болуп аткан эме. Ошол гана ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Ошондой болсо туура болот беле деген суроо да. Жана акчалар дагы деген стипендия төлөп берсе, ал деген эме жанагы мүмкүн, Может 60% болобу, 70% болобу, жанагы жардамчысынын эмесине айлыгына тете болобу дегендей. Бул жоболорду даярдап жатканда кызуу талкуу болгон. Булар жөнүндө дагы жанагы стипендия төлөө маселеси, айлык маянасын сактоо маселеси. Бирок айлык маянасына келгенде, эгерде сактоо десе, алардын арасында жанагы жумушу жок, же болбосо мисалы үчүн адвокат болуп иштеп аткан болсо, ал адвокаттыгын токтотуп эртеден кечке чейин ал окууда болуп атпайбы? Ал мисалы үчүн сотко да бара албайт, башка жумуш менен алектене албайт да, мындайча айтканда тиги айлык ала албайт. Алардын маселеси кандай болот? Же болбосо жеке ишкер болсо да мүмкүн. Анан ошон үчүн жана стипендия маселеси да каралган. Бирок мен сизди кайра токтотоюнчу. Негизи биз деген суроону бөлүкчө коюп атпайбызбы? Ал деген тандоодон өттү, судья болуп дайындалды, указы бар. Уже билет судья болуп иштеди. Анан деген мамлекеттин эмеси эсебинен 6 ай окутуш керек деген суроо туулуп атат да. Алмаштырып деген сот тандоого чейин эмес, сот тандолуп бүткөндөн кийин судья болуп дайындалган окуса деген туура болот беле? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Ошо туура болот беле деген ой. Бул маселе боюнча эгерде мыйзам чыгаруучу тараптан ушундай демилге болуп талкууланып, ушул негиздүү деп табылса, биз эми баягы сот системасындагылар эми биз правоприменительный тиги укук колдонуучу орган катары аны аткарууга даярбыз эми. Эми мыйзамда кандай каралса ошондой. Бериңиз чоқым окуну. Маргарита Насыркановна, мына сиз айтып атпайсызбы, бунун баары кызуу талкууга алынгандагы аны ушундай чечимге келгенбиз депчи. Ушунун баардыгы барып, сиз айтып атасыз, мына адегенде 30 киши деп тыянак чыгарганбыз. Анан кийин жогорку сот 45 киши деген, анан 50ге келип атат депчи. Мына ушул эле жанагы тергөө соттору жөнүндө маселени талкуулаганда жогорку сот 30 эле киши сураган соттор кеңешиненчи. Ал эми соттор кеңешинде талкуулап туруп, республика боюнча 56 сот бар экен деп, анан 56 штат киргизип сураганбыз жогорку кеңештенчи. Ал эми жогорку кеңешке барганда Гүлбарова Өтөрүнага суроо бергенде ошону жооп берди да, мунун бардыгы
бюджеттин тартыштыгынан болуп атат. Биз 120 киши деле сурасак болмок деп. Азыр болсо мына ар бир райондо бөлүп койду уже соттордун арасынан соттук тергөө соттору деп. Ошондо 2ден киши кетип атат. Демек 120 киши азыр тергөө соттору болот. Ош менен 1-май сотунда 3-4төн керек деген талап бар. Ал эми азыр болсо кошумча штат киргизилген 56 кишиге, ушунун баардыгын биз жогорку сот өтө кылдат кадамдар менен келатат. Ошо бюджеттин тартыштыгынан ошондой кадамдар менен келатат деп эсептесек болобу? Андай деп эсептесек болот, анткени бул мыйзамдын долбоорун даярдаганда биз бул мыйзамдарды иштеп чыккан жана жумушчу топтордун дагы пикирлерин эске алганбыз. Эмне үчүн 30ту сурадык? Анткени ошол жумушчу топ менен 30 киши деп жанагы каржы министрлигинин дагы тиги эмелери болгон экен, тиги бүтүмдөрү, ошолордун баардыгын эске алып бул закон баягы тиги өтүүгө келгенде жана каржы министрлигинин каршы пикирлери чыгып, дагы бир ушундай маселе болуп, дагы өтпөй калбасын деп, анткени ал план боюнча дагы бизге коюлган болчу, сроктору бар болчу. Анан бирок баягы ооба албетте. Анан ошо тиги анан баардыгы эле кылдаттык кадам менен келатса керек, ушул талашылып жаткан нормаларда кылдаттык менен киргизилсе керек. Бирок мен буга тийиштүү эмес, башка суроо берейин деп атам да. Ошол кылдаттык карап, анан ушу Конституциялык палатага келе турчу талапкерлер дагы, ошондой эле жогорку сотко бара турчу талапкерлер дагы окуп, анан өтүш керек экен. Кандай деп ойлойсуз? Туурабы? Эң жогорку сотторго ошол жогорку сот адилеттигинин мектебинде окуп келип, анан талапкер катары катышыш керек экен. Бул маселе мындай тарыхына карасак, ортодо дагы абдан көп пикирлер бар, азыр деле бар андай пикирлер. 2-3 инстанцияга же болбосо Конституциялык палатага мурда судьялык стажы барлар дайындалышы керек деген дагы ушундай пикирде карманган бизде юристтер да бар, судьялар да бар, ал эч кимге жашыруун эмес. Анан бул окууну киргизип атканда менин оюмча ошо баягы дайындалган даяр адамдар келсин, жанагы процесстик жактан, жанагы процесстик мыйзамдарды колдонуу көндүмдөрү, жана судейские навыки деп коет эмеспи, ошого үйрөтүлгөн адамдар, үйрөнгөн даярдыгы жогору адамдар келсин деген мааниде. Бирок эң негизги норманы алып койбодуңарбы? Жогорку сотко ошол жергиликтүү сотто иштеген стажы бар деген талапты алып койбодуңарбы? Азыр анын ордуна болсо жанагы квалификациялык сертификат деп койдуңар. Логика каякта? Логика каякта? Эгерде ошо тажрыйбасы бар талапкерлер катышып жогорку сотко барсын десек, ошол жергиликтүү сотто иштегендер барыш керек да. Ошол жакта тажрыйбасы барлар. Ал талапты алып койдуңар да, эми квалификациялык сертификаты барлар келсин деп. Алардын тажрыйбасы жок. Бул школ кандай окутуп атат? Мүмкүн мыкты окутуп аткандар. Бирок тажрыйба болмоюнча алар ошол жерге отуруп иштей алабы? Маселе ошондо да. Ошол биринчи сот тажрыйбасы жок, мурда судья болуп иштебегендер жана 10 жылдык мөөнөттөн ашып кеткендер окутулуп атпайбы ошон үчүнчү? Эгерде тиги судьялык стажы бар болсо алар окутулбайт да. Мисалы Конституциялык палатага окутуунун кереги эмне талапкерлерде? Бул жерде Конституциялык сот өндүрүшү такыр башка ыкмада жүрөт. Мисалы, такыр башка ыкмада жүрөт. Ошол эле жогорку мектепте болсо, жергиликтүү сотто кандай сот процесси жүргүзүлөт, окутулат. Туура? Эми бул боюнча ошон үчүн кылдаттык менен каралып, анан кабыл алынган дегенге кошулуш кыйын. Кайсы ак жагынан кылдаттуу каралганы ким билсин? Аны ошол иштеп чыккандар эле билбесе. Мүмкүн. Суроолор барбы, урматтуу коллегалар? Жокпу? Отура бериңиз.